Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан бул дүйнө үйү жоктун үйү, малы жоктун малы. Акылсыз адам байлык топтойт. Эси жок киши ойноп күлгөнгө кызыгат. Илимсиз киши байлыктын артынан башын балеге салат. Дээринде жок киши байлык үчүн кызганат. Ишеними тайкы киши байлыктын артынан чуркайт. Оля бабаларыбыз айткан экен. Жыясың дүйнө мүлктү, калсаң өлүп, эки кес кепин менен коет көмүп. Байсыңбы, кедейсиңби ажал билбей, жашырат көр ичине мансап бирдей. Болгону 2 күндүк өмүрүңө, алданып жолугасың өлүмүңө. Байлыкты, дүйнөнү дейсиң жыйсам, ажал сени аңдыйт жылдырбастан. Кезеги келсе өмүрүң сенден качат, ушум ажал тамырыңды кыйып салар. Төрөлгөн соң өлөсүң аргаң барбы? Кайсы күнү өлөрүн билген барбы? Жаш кезекте самайбыз сакал мурут, сакал чыкса эңсейбиз илгери үмүт. Агарса сакал мурут өлүм келет, өлүмгө даба болор күч жок демек. Байлык деп отко салба өмүрүңдү, оорутпа зордоп күчтөп көңүлүңдү. Байлык деген ойлосоң шор суу келет, канча ичсең да камбаган суусунуң демек. Түрүлүктүн түйшүгү закымга окшош, жакындасаң алыстап эч жолотпос. Ал закым көрөр замат көздөн учат, артынан түшүп куусаң алыс сызат. Кимдер кылса ибадат напсин тыйып, көрүнбөгөн душманын алат жыйып. Өткөн өмүр токтобой кетти ары, эч ким билбейт канчасы калды дагы. Бош кетирбе эми калган өмүрдү, ибадатта утурлагын өлүмдү. Напси деген аябай ган чоң душман, бардык жерге тузагын экен курган. О, илимдүү, напсиге туткун болбо, напси динди бузат, ошону ойло. Билимдүү деп айтылбайт андай киши, напси менен булганып турса иши. Куу напсиге эгерде берсе сыйын, андайды акылдуу деп айтуу кыйын. Акылсыз деп айтабыз адамдарды, ит напсинин камында калгандарды. Акылы жок кишилер жансыз өлүк, курсак тойсо ошону жыргал көрүп. Бул дүйнөнүн кемтиги мына ушундай.